Демек, маалымат берүүдөн баш тартты. 45 мандатка бүгүнкү күндө 9 партия атсалышууда. Шайлоого жыйынтыгына доо кетти. Бул шайлоо өтпөй туруп, бул жараксыз деп эсептейбиз. Ошол легитимдүүлүгүнө доо кетти. Болду, бир домун краскалайттан кетти. Не десем, мен сени сатып алганмын дейт. Бийлик колдоо алган. Ошондой эле акчаны аябай чачкан партиялар келет да. Каалашынча пул берет. 1000 сом, 1,5 сом берет. Мына böyle шайлап келдик. Жок, кийин кийин эртеси. Акча менен шайладыңыздар? Эми акча менен шайлаганбыз. Мына соромайды деле акча менен шайлаганбыз. Мына соромай эмне кылып атат. Программанын аягына чейин биз менен бирге күзөтүп туруңуздар. Кыргызстанда 5 айылдык кеңешке жана өлкө боюнча 26 айылдык кеңештеги депутаттарга шайлоо өткөрүлөт. Үгүт өнөктүгү шаардык кеңештерге 13 мартта башталды. Үгүт өнөктүгү жалпысынан алганда 11 апрелде жыйынтыкталат. Ал эми айылдык кеңештердеги үгүт өнөктүгү 23 мартта башталат. Белгилей кетсек, шаардык депутаттар кеңешин шайлоо 12 апрелде өткөрүлөт. Жалпысынан алганда 45 мандатка бүгүнкү күндө 9 партия атсалышууда. Саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда мен Адыл Акжолу. Бул жаңы программанын аталышы шайлоо сыры деп аталат. Бул программада өзүңүздөр билгендей эле ушул Ош шаардык кеңешиндеги шайлоого байкоо салабыз. Кудай буйруса, жуманын ар чыгарылышында ушул Ош шаардык кеңешиндеги партиялардын ишмердүүлүгүн эл аралап, болжолдоп, саясий жана ошондой эле дасыккан адистердин пикири менен саясий партиялардын дараметин аныктап сиздерге чагылдырып берип турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, биздин ар чыгарылышыбызда комментарий жазыңыздар, билдирүүлөрдү калтырып туруңуздар, сиздердин пикириңиздерди өзгөртүүсүз эфирге жарыялап турмакчыбыз. Ар бир адамдын пикири биз үчүн абдан маанилүү, андыктан программанын аягына чейин биз менен бирге күзөтүп туруңуздар. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасынын маалыматы боюнча Ош шаардык кеңешине шайлоого катышууга 9 партия катышат. Алар Бирбол, Биримдик, Бирик, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, КЛДП, Өнүгүү Прогресс, Эмгек жана Улуу Журт саясий партиялары. Учурда жергиликтүү кеңештеги шайлоону ачык айкын адилет өткөрүүгө Ош аймактык шайлоо комиссиясы болгон аракетин көрүп жаткандыгын айтты. Ош шаарында катышып жүргөн партиялардан негизинен баардыгы белгилүү партиялар 9 партиянын ичинен айта кетсек Улуу Журт, Бирик деген партиялар алгачкы жолу катышып атат менин билишимче. Мурундан катышып келаткан партия Биримдик партиясы жаңы катышып атат. Мурундан катышып келген партиялар бар. Бирбол, Мекеним Кыргызстан, Эмгек, Кыргызстан партиялары, Өнүгүү Прогресс. Бизге баардыгы бирдей. Бийликтин партиясы болсо деле, башка партия болсо деле баардыгы шайлоо комиссиялары үчүн бирдей көз карашты болуш керек. Шайлоону ачык, айкын, таза өткөрүүгө комиссиянын мүчөлөрү баардыгы даяр. Бул арада Ош шаарындагы Тилектештик партиясы шайлоо өтпөй туруп, жараксыз деп табышкан. Партиянын төрагасы Төлөгөн Келдибаев бул жергиликтүү шайлоону жараксыз деп эсептеп, үгүт жүргүзүп, теле дебаттарга катышуунун зарылдыгы жок деп баса белгиледи. Паспортторду жыйноо процесси жүрүп атат. Кээ бир партияларда акчаларын таркатып атат. Эми карап көрсөк, ошол эле 1000 сомдон бери паспортторду алып коючат. Эртең бул башка партияга кетип калбасын, бизге добушун берсин деп. Ошондуктан биз дагы мына Тилектештик партиясы шайлоого жыйынтыгына доо кетти. Бул шайлоо өтпөй туруп, бул жараксыз деп эсептеп атабыз да. Ошол бул легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул шайланган депутаттар, анын төрагасы, анын шайлаган мэрлери, алар кабыл алган актылар, чечимдер бардыгы легитимдүү болбой калат. Себеби махинация жолу менен, уурлук жолдору менен, мыйзам бузуу жолу менен келген. Ким кимге добуш берер алдын ала белгилүү болуп калды. Бардыгы көз каранды болуп калса. Бул эмне үчүн? Бунда бир себептери бар. Бизде жумушсуздук, жашоо турмуштун оорулушу, дары-дармектердин, тамак-аштын кымбатташы, адамдардын арзыбаган акчага көз каранды болгонун, ошол казынага түшпөгөн акчалар. Ошолор коррупционер уруулардын чөнтөгүнө түшүп атат. Ошол акчаларды булар эмне кылып атат? Бир тоокко жем чачкандай кылып арзыбаган акчаны чачып коюп атат. Анан карапайым эл, байкуш эл ошону алганга аргасы болот. Анткени азыр будан алып албасак, жолубузду оңдотуп албасак, подъездди ремонт кылдырып албасак, мамлекеттен өзүнүн күчүбүз жетпейт. Ошолордун акчасына
карапайым эл дагы шайлоочулар дагы көз каранды болуп калып атат. Төлөгөн Кендибаев учурда 40 000 шайлоочунун Ош шаарына тездик менен катталгандыгы боюнча жана жогорку окуу жайлардын жетекчилери студенттердин паспортторун жыйнагандыгы боюнча шаардык прокуратурага арыз жазган. Учурда бийлик менен кызматташтыгы бар жетекчилер өйдө жактын колдоосу бар партияларды колдоору айтпаса да бышык. Серепчилер аларга көп акча бөлүнөрүндө кожомолдоп жатышат. Ал эми жаңыдан чыккан партияларды олигархтар, акчасы көп адамдар каржылап жаткандыгы дагы белгилүү. Жана ошондой эле байлык бийлигине ишенбей, ушул өз дареметине ишенген саясий партияларда бул шайлоодо өз күчүн сынап көрмөкчү. Жергиликтүү кеңештеги шайлоонун жүрүшүндө элге, мамлекетке пайдасы тийбеген партиялардын келиши кооптонуу жаратаарын Нурханбек Патиев билдирет. Кичине акча калдырып азына шаар жеринде менин домумду келип боеп берсең, анан 4 свет коюп берсең, мен сени шайлайм деп алданып атат. Мисалчы, аны алып партия коюп бербейт, аны мэрия деген бар. Мэрия ошол жасап бериш керек. Светти ошо мэрия жергиликтүү бийлик жасап бериш керек. Аны депутатка талапкер жасабаш керек. Ал жасайт деген ал сени сатып алды деген сөз. Сен сатылгандан кийин сен ошого добушуңду бер анда. Туурабы? Болду, бир домун краскалайттан кетти. Не десе мен сени сатып алганмын дейт. Туурабы? Анан кантип сен адан долайсың 5 жыл. Расчет болгонбуз деп коет да. Ошон үчүн эл акылына келиш керек. Заман, эл аралык кырдаал кандай болуп атат? Мындай темпте кетсек биз 5-10 жылда ким болобуз деген суроолорду ойлонуп, анан жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мен ойлойм, жаштар, студенттер, интеллигенция мисалы бул жолу туура тандоо кылышыбыз керек. Коркутуу, үркүтүү, административдик буйрукка буйрукту аткарбай, реалдуу нерсени жасашыбыз керек. Президент өзү айтып атат. Биз калыштырып беребиз. Жергиликтүү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү калыштырат деп айтып атат. Серепчи Жолдошбек Бүтүнөев шайлоочуларды акчага алданбоого чакырды. Ал ар бир кыргызстандын жараны өлкөнүн жаркын келечеги үчүн татыктуу партияга добуш бериши зарылдыгын айтты. Жашырбай айтыш керек. Кыргызстанда эгемендүүлүк ээ болгондон бери эле ошол айрыкча биз партиялык системага өткөндөн бери белгилүү болуп калды. Бийлик поддержка кылган, бийлик колдоо кылган. Ошондой эле акчаны аябай чачкан партиялар кирет да. Чындыгында мындай бир жакшы программалары, платформалары бар, эл үчүн, шаар үчүн иштейм деген саясий жаңыдан өсүп келаткан саясий партиялардын бул жергиликтүү кеңештерге келиши бир топ татаалыраак. Келсе дагы алар аз мандат менен көпчүлүктүн аз добушун алып келиши мүмкүн да. Мына ушундай коркунучтар бар. Анан элдин шайлоочулардын саясий маданиятына келсек, бизде дагы эле баягы өкүм сүрөт, шайлоочуларды сатып алуу, муну жашырыштын кереги жок. Муну жаш баладан тартып баары билишет. Биз азыр Ош шаарынын Борбордук базарындабыз. Өзүңүздөргө жалпы маалым болгондой, бул жакка эл арасындагы карапайым адамдар көбүрөөк келет. Дал ошол адамдар бүгүнкү күндө Ош шаардык кеңешине кайсыл партиялар аттанып жатат, кайсыл партияларды колдойт. Дал ушул туурасында элден сурамжылоону уюштурабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, биз азыр сурамжылоону өзгөлтүксүз түз алып, алдыбыздан кандай адам чыкса дагы сурап, сиздерге түз жооп алып бергенге аракет кылабыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Ош шаардык кеңешине шайлоо өтүп жатат. Кайсыл партияларды колдойсуз? Билесизби же? Кайсыл партиялар катышып жатканын билесизби? Менге единство партияны колдойм. Единство бирдик партия бар. Ошону колдойм. Эмне себептен? Эмне себептен? Улар бир-эки партия кошулуп единство болуп жүрөт. Менче 40 жылдан бeri әлеги политика менен шугулданган адаммын. Билем да булар кошулганда анча неме берет да әлеги. Биримдикпи же бирдикпи? Бир единство бару. Биримдикпи кыргызча айтайын. Рахмат сизге, рахмат сизге. Саламатсызбы? Ош шаардык кеңешине депутаттыктарды шайлоо өтүп жатат. Кайсыл партияны колдойт деңиз? Жөн эле кош. Демек, маалымат берүүдөн баш тартты.
Эми бул жерде таза партия келиш керек да. Менимче Жанар Акаевдин партиясы таза партия деп эсептейм. Себеп Жанар Акаев жогорку кеңеште да иштеп жүрүп, көп кыргыз элиге көп пайда берип атат да сүйлөгөн сөздөрү. Баягы коррупция боюнча көп жеген ичкендердин бетин ачып атат. Ошол партия иштей турган болсо коррупция жоюлат. Анан биримдик партиясы, бийликтин партиясы. Бул азыр эми баягы сотторду реформа кылабыз, тиги бул деп атат. Эми булар канчалык иштейт билбейм. Мен негизги колдогонум Жанар Акаевдин партиясын колдойм. Рахмат сизге анда. Азыр дагы көрөбүз. Судан чыккан адамдарды. Саламатсызбы? Могу сатуучу эжебизден дагы маалымат алып койсок. Саламатсызбы? Мына азыр Ош шаардык кеңешинде шайлоо өткөнү жатат да. Сиз кайсы партияны колдойм деп атасыз? Кайсы партияларды билет деңиз? Биз эми партияны колдогондо азыр эми ойлону элекпиз шайлоого. Балам. Рахмат ишиңизге. Мени артыман деле тап кете берсеңер болот, мындай карап койгоночу. Саламатсызбы? Мына Ош шаардык кеңешинде азыр шайлоо өткөнү жатат. Сиз кайсы партияга добушуңузду берет элеңиз? Ой, кайсы партияга салайын эми? Ким иш кылып берем деген партияга салабыз, ойлонуп туруп. Азырынча тандооңуз барбы сиздин бир жакшы көргөн партияңыз? Тандабай эле турам. Жок, тандабай эле турам. Ойлонуп Рахмат. Азыр бизден чарчап отурган энебизден дагы бир пикирин угуп коелу. Саламатсызбы? Шаардык кеңешке шайлоо өткөнү жатат. Сиз кайсы партияны колдойм деп турасыз? Мен азыр билбейм. Эми ташта деген ошо бар жаккан партияга таштай беребиз да. Сиз ташта десе эле таштай бересизби? Өзүңүздүн тандооңуз болуш керекпи? Тандоом билбейм, кайсы партия балдар билет да. Рахмат. Кайсы партияны колдойм деп жатасыз сиз шаардык кеңешке? Мен азырынча ойлонуп элекпиз. Бизге эч ким келе элек го. Элдер келип үгүт иштери жүргүзүлгөндө баштайсыздарбы же кандай болот? Үгүт иштерин жүргүзгөндө баштайбыз да, Кудай калса. Кайсы партияны колдодуңар? Ооба, Кудай калса. Негизи шаардык кеңешке кайсы партиялар катышып жаткандыгын билесизби? Анча-мынча угуп атам. Биримдик дейт. Дагы айтып атышат го. Дагы айтам. Саламатсызбы? Шаардык кеңешке кайсы партияны колдойм деп атасыз? Ойлонуп көрө элекмин, эми ойлон. Жок, айтпайм. Жок, иштек айтпайм. Алып кете, сен жаман жакка кетип Мен партияларын bilmiyorum qanday ekan. Жөн bilimlik partiyasi vardı. O'sha mana şaharda varmı yo'q mu? Varmı yo'q ekan. Eğer bilimlik bo'lsa qo'llaydilar. Rahmat sizga. Men yaxshi ishlagan Hozir bormi yo'qmi? Hozir bilmayman, bo'lsin. Qaysini qo'ldoyim deb Men shahardan emasman, ayildaman. Şayloo bolуп атат да жакында. Мен азыр оны ойлоно элекмин. Ойлоно элексиз. Бирок кайсы партияларды билесиз? Катышып жатканын угуп калдыңызбы? Эми азыр партияларды айтсаң, убагынча неметип эткенде кийин кайра шайлангандан кийин карабай коюп эткенде биз окшон бейбечараларчы. Алдап кетет экен. Алдап кетет экен. Азыр депутаттарга ишенич деле жок. Мен ишенбейм. Мисалы. Биз окшон бейбечараларды карабайт экенде жалаң колунда барларга уруп аткан ошолорду карайт экен. Биз окшон бейбечараларды карабайт. Мисалы мен квартирада жашайм. Кыйынчылыкты тартып үйөм жок, 4 балам бар. Бирок ушул окшон бар арзансам киргизбейт. Мэрияга кирсең да киргизбейт. Бир мындай сөзүм бар айтып алайын. Эми азыр Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашев элдин маселесин жакшы эле карап атат го. Кабыл албайм да. Жок, эми ошону сырттагылар киргизбейт экен да. Мэрияны. Анан эми мындай өзүң арманыңды айтайын, дейин, мынандай десе, ол андай, бул мындай деп
Oş birimden nemesine varganımızda dağı kirgizbey koygan bizde. Azdan hem kolumuzda Demek yok deputat bolguçаңы астыңарга келет, депутат болгондон кийин элди карап pullardı beret. Halaşınca pul beret. 1000 so'm, 1,5 so'm beret. Buna böyle şaylap geldik. Yok, kimligim keyin ertesi. акча менен шайладыңыздар. Hem akça menен şaylaganбыз. Buna soramaydı delem. Akça menен şaylaganбыз. Buna soramayın ne kılıp atarlar. Başka dep. Мен айтам сизге сунуш берет элем. Эч качан акчага шайлабаңыздар. Жүрөгүңүздөр менен тандап, татыктуусуна шайлаңыздар. Жүрөк işenişten çıkıp kalat eкен да бала. Işenişten çıkып. Эми буга чейин акчаны бердиңиздер, шайлаттыңыздар, бардыгыначы. Мына эми бул шайлоодон баштап акчасыз Şu albay ele kalat. албай, акчаны албай. Жүрөгүнөн алдыңкы Союз малындагы депутаттар жок азыр. Чынын айтайын бе? Азыр дагы болуп калышы мүмкүн, бирок акчаны албай шайлаңыздар, же? Азыр адамдын ичинен айтыш кыйын да, мына Азыр шаардык кеңешке акча беребиз деп атышабыз же, кандай? Onu уга элекмин. Рахмат. 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 Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Элдин ишеними, ошол депутаттарга ишеними дагы солгундап калыптыр. Анын бир далили катары азыркы апабыздын сүйлөгөндүгү далил. Саламатсызбы? Көзү бербейт экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Кандайсыз, жакшысызбы? Кайсы телевидение? Бул көз карандысыз Адыл Ак жолу YouTube каналы коомдун, элдин пикирин түз алып көрсөтүп жатат. Айт. Мына Ош шаардык кеңешине шайлоо өткөнү жатат. Сиз кайсыл партияларды билесиз жана кайсыл партияларга добушуңузду бересиз? Емал бул гражданский тайнада мен сразу айта албайм да. Оңойго келгенде өзүм кол коюп неме кылам. Ооба, жеке баамыңызда кайсыл партия жакшы деп эсептейсиз? Же азыр партияларга таптакыр ишеним калбай калдыбы? Кандай дейсиз? Эми во-первых, биз партияны шайлайбыз го, но аяка адамдар келет да, кандидаттар келет. Ошо мындай личностный тааныбайбыз, көбүн тааныбайт. Но мен шайласам Бөөмдүк партиясы шайлайт элем. Потому что көп жыл иштеген, авторитетный, мындай жакшы инсандар бар да. Биримдик бул бийликтин партиясы. Бийликтин иштеп келишкен да бул, билет, ишти билет. Ал эч нерсени билбегенде жаш бала келип алса, шаардын акыбалы мына кандай уже жаман болуп кетип атат да. Менин сымалымда жакшы эле, мына талай да жакшы иштеп атат. Но гол кеңештин да зависит этет да. Жаш кандидаттар келсе, мен ойлойм жаш кандидат ошо Бөөмдүк партияда да. Ошо. Чоң рахмат. Ошо, рахмат. Качан чыгат? Ийгилик сизге. Бул монтаждалып, Кудай буйруса азыр үзгүлтүксүз тартып жатабыз элдин пикирин. Чыкканда көрөсүздөр. Шаардыктуу, мен шаардыкын билбейм, мен айылданмын. Айылданмын мен. Рахмат. Эч бир партияны тааныбайсыз. Азыр ойлонуп элексиз. Ойлонуп элек. Сизчи? Жок, ойлонбойм. Сиздечи? Дагы билбейм да эч кимсин, тааныбайбыз да. Эч бир партияны билбейсиз. Демек, рахмат. Билбедиңизби? Саламатсызбы? Жакында Ош шаардык кеңешине шайлоо өтөт да. Сиз кайсыл партияларды билесиз? Кимди колдойм деп атасыз? Билбейм. Азырынча билбейсиз. Бирок Ойлонуп элекмин бирок. Партиялар кандай партиялар бар экенин билесиз? Мына Кыргызстанга жакшынан жардам бере тургандарда жакшынан шайлаш керек да, эми пулга сатылып кетпей. Пулга сатылбай шайлаш керек, э? Ооба. Азырынча партияларды билбейсиз, маалыматыңыз жок. Жок. Мен жашымдан эле шайлайм. Рахмат. Мен азырынча тандай элекмин. Бирок кайсыл партиялар катышып жаткандыгын билесизби? Мурунку бага эме жакшы ата журт. Ата журтту каалайм, жакшы ушулар. Башкаларды жок. Рахмат. Маалымат беришпейт экен. Бул кыздан сурап көрөлүчү, жаштардан. Азырынча мен жашым жете элек, эне байланыштуу. Ал нерсеге киришпеген. Кыргызстандын жараны катары бир партиялар боюнча маалымат алып көрдүңүз беле? Жок. Рахмат. Маалымат беришпейт экен? Отурбайм бул жерде. Макул. Шаар тургуну катары сүйлөп койсоңуз, жакында Ош шаардык кеңешине шайлоо өтөт, кайсы партияны колдойсуз? Же билесиз, маалыматыңыз барбы? Шаардык шайлоо боюнча жакшы маалыматым жок экен. Шаарга карабай завтра катайын деп турмун.
Рахмат. Саламатсыз беле. Сиз кайсыл партияларды колдойсуз? Азыр ойлоно элекпиз. Биздин Урматтуу Ош шаарынын кыргыз элими, биз Бирик партиясын колдойбуз. Анткени кыргыз элин бириксе, бардыгы бирдей болуп Кыргызстан өнүгөт иншалла. Сен азыр Бирик партиясынын кими болосуң же кандай? Мен ошо программаларын окуп чыктыңыз же? Программаларын окуп, анан көп тренерим дагы ошол Бирик партиясына кошулду. Андыктан ошол колдойбуз. Рахмат. Жакында Ош шаардык кеңешине шайлоо өткөн турат. Кайсыл партияны колдойсуздар? Менби onu өнүгөнү колдойт экен. Бакыт Төрөбаевди. Ол жакшы бала, келечекти билет. Биздин келечеги ошо баланы мен колдоймун. Ушул неме Кыргызстан боюнча ошо баланы колдоого үндөймүн элдерди. Рахмат сизге. Муну бул жактан алып койсок, саламатсызбы? Жакында Ош шаардык кеңешине шайлоо өткөнү турат. Сиз кайсыл партияны шайлайт дегиңиз? Мен азыр кайсы шайлоо неме болгонун билбейм да азыр. Кайсы партиялар барып атат өзү? Азыр эми 9 партия аттанып жатат да. Анын ичинен ошол Бирик бар, Биримдик бар, Мекеним Кыргызстан, Бир бол, Өнүгүү, Улуу Журт деген жана башка партиялар бар да. Сиз кайсыл партияны билесиз? Кайсыл партияга артыкчыл? Менимче Бир бол эле жакшы го. Эми азырынча билбейм, бирок 9 партия дейт. 9 партиядан 710 кандидат болсо, кандидаттар көп экен аябай. Мен негизи кече бир ролик келди WhatsApp'тан. Карап көрсөм, мигранттар жөнүндө экен да. Баягы добушуңарды сатпагыла, силер добуш саткан үчүн биз 5 жылдан бери мигрант болуп жүрөбүз. Эми дагы 5 жыл мигрант болобузбу дегендечи. Мен деле ошону айтмакмын, добушту сатпаш керек. Ошо Улуу Журт деген партиянын ролиги экен. Көрүп мындай таасирдүү чыгыптыр да негизи. Бүтүндөй мындай тарбиялык мааниси бар. Негизи эле шайлоочуларда айтып беретмин, добушту эч качан сатпаш керек, анткени добуш сатуу бул келечек сатуу деген түшүнүк да. Абдан жакшы айттыңыз да ушул жерденчи. Сиз ушул менен кайсыл партияны колдойсуз эми? Кайсыл партияга артыкчылык бересизчи? Эми азырынча билбейм, 1 ай убакыт бар шайлоого чейин. Кайсыл партиянын платформасы жакшы чыгат, кайсыл партияда көбүрөөк жаштар болот, кайсыл партияда көбүрөөк мындай бир прогрессивдүү ойлонгон адамдар болсо, мен ойлойм ошол партияны тандайбыз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Ош шаарынын Борбордук базарынан элден атайын сурамжылоо уюштуруп чыктык. Бул жактан жалпысынан алганда 20дан ашык адамдан сурамжылоо жүргүздүк. Көпчүлүк адамдын басымдуу бөлүгү Жанаракаевдин КЛДП партиясын айта турган болсо, Биримдик, Бир бол, Өнүгүү партияларын айтышты. Бизге комментарий жаздыңыздар, билдирүүлөр жазыңыздар. Ал билдирүүлөр өзгөртүүсүз бизден кийинки берүүлөрдө сиздерге тааныштырылат. Эмесе шайлоо сыры программасынын бул жолку чыгарылышында элден алынган сурамжылоонун жүрүшүндө Ош шаардык кеңешине аттанган саясий партиялардын аттары аталып, колдоого ээ болгонун пайыздык көрсөткүч менен айтып беребиз. Эң алдыда бараткан партия Биримдик 28,57%, Улуу Журт партиясы 14,28%, Бир бол партиясы 14,28%, Бирик 14,28%, КЛДП 14,28%, Өнүгүү Прогресс партиясы 14,28% добушка ээ болду. Ал эми Эмгек, Мекеним Кыргызстан партиялары 0%. Эми мындан ары бул программанын ар чыгарылышында Ош шаардык кеңешиндеги аттанып жаткан саясий партиялардын ишмердүүлүгүн соц тармак аркылуу жана менин Адылак Жолулу жеке YouTube баракчам аркылуу атайын сурамжылоолорду уюштуруп турабыз. Андыктан ал сурамжылоого сиз да активдүү катышууга аракет кылыңыз. Сурамжылоодо мисалы биз мындай деген суроолорду калтырышыбыз мүмкүн, сиздерге алдын ала айта кетейин. Мисалы Ош шаардык кеңешиндеги кайсыл партияларды колдойсуз же болбосо кайсыл партиялардын ишмердүүлүгү, кайсыл партиялардын программалары, долбоорлору мыкты экен деген билдирүүлөрдү, опросторду жайгаштырып турам. Ага сиз активдүү катышып өздөрүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жаздырыңыздар. Ар бир адамдын пикири биз үчүн маанилүү. Сиздер шайлоо сыры программасы менен тааныштыңыздар. Аны мен Адылак Жолулу алып бардым. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар. Ар дайым жергебизде тынчтык болсун.